эң решающий сиздин эмеңиз интервьюңуз болду окшойт ойлоп калдым да. Эмнеге мен апам менен сүйлөшпөй атам, эмнеге ушундай болуп атат. Мен өзүм да айттым, кызым өзүң тандайсың деп. Мынакей өзүң тандайсың. Сиздин неме Супер KG порталынан чыккан маектен кийин эмне ушунчалык экөөбүзгө мен да Кудай бар деп ыйлап машина айдап бараткан жеринен 105 000 сом таптым. Алма сабагынан алыс түшпөйт дейби. Ооба, мен деле өзүм блогер болуп алдым. Мама мен BMW айдагым келип атат, жаңы машина айдагым келип атат деп. Экөөнү күтүп атам мен, уулумду дагы, андан кичинекейин дагы. Эми алар атасын кыя албай азырынча кичине болуп. Меня не слушает ача. Атаң экөөбүздүн мамилебиз башка, сен атаң менен мамилең башка. Көп нерсени сүйлөштүк, көп нерсе бар экен ортобузда айтылбаган. Ошолордун баарын тең айтып. Эмне болду десем, мама иш чаптап атам дейт. Жош элемин деп ойлоп атам, бирок мен жош эмесмин да. Дуа айтып ушу дуаңар Кудайга жетип, Кудайым ушу өзү алып келип бергенине Кудайга миң мертебе шүгүр. Сонун. Тең сонун. Рахмат. Чоң рахмат. Бүгүн ыйламайбыз Гүлзат эже. Бүгүн жалаң гана кубанабыз. Анткени бүгүн сизди менин кызыңыз менен көрүп абдан кубандым. Кетпегиле, ыйлатпагыла апаңар. Саламатсызбы, Супер KG порталынын көрөрманы. Бүгүн бизде кубанычтуу сонун бир маек болот. Буга чейин Гүлзат Мамытбек биздин студияга келип, көзүнө жаш алып, бир аз жашынган болсо, ыйлаган болсо, бүгүн болсо өзүнүн сонун бир кубаныч менен бөлүшөйүн деп атайын эксклюзивдүү маек кылып, өзүнүн кызы менен биздин студияга келди. Кош келдиңиздер. Кош келдик. Кош болдук алдым. Рахмат жан. Кандай, сиздер жакшы келдиңиздерби? Жакшы, дагы. Сиздин атыңыз ким? Менин атым Альмира. Аймира менен бүгүн кенен таанышалы. Ооба, Альмиша деп эркелетип айтсаңар дагы болот азыр. Альмиша кылып продвижение кылып атабыз. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, канча жаштасыз? Мен 15 жаштамын. Мен эртең 15 чыгам эми. Эртең Туулган күнү эртең. Биз алдын ала куттуктайбыз. Келечегиңиз кең болсун деп суракталыңыз. Рахмат. Мен 8 классты бүттүм, эми 9 класс болдум. Сул кызыңыз бар экен, э? Рахмат. Азыр да фотосессиядан келип атабыз. Фотосессияга барып, салондор чакырып, бизге образ тандап, кыргызча кийгизип, бизди ушундай боеп, как раз сиздин маегиңизге дагы сонун кылып даярдап берди. Кызым сонун сулуу болуп келип калды. Мен болсо буга чейин бизге маек берип атканда көп деле өткөн жок, жакында эле. Ошондо чын жүрөгүмдөн каалаган болчумун ушул нерсени. Мен эле эмес, баардык көрөрмандарыбыз каалады окшойт, видеоңузду көрүп дагы баарыбыз офисте жалпыбыз бир сыйра ыйладык окшойт. Аябай кубанып. Кандай болуп жолугуп калдыңыздар? Эми бул узун окуя. Келиңиз. Баарын тең айтып эметип келсек, чубап көп лишний нерселер чыгып кетет. Бирок азыр эң негизгиси экөөбүз бирге болуп калдык. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Чоңойду кызым. Чоңойгондо кызга эне керек экен. Анан кийин боёңосу келет экен, неме бижутерия таккысы келет экен, тырмагын боегусу келет экен. Анан жылдыз болгусу келет экен. Тем более жылдыз мамаң бар болсо, анан эң биринчиси англис тилин билсе, Америкага барып, Америкадан окуйм дейт. Мама, мен ошо мечтама жетишим керек. Мен кичинекей кезимде буларга айта берчү элем. Менин балдарым Гарвардда окуйт деп, ушу 5 жаш, 6 жашына чейин. Менин балдарым Гарвардда окуйт. Гарвард деген эмне десе, эң күчтүү университет, дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү университет десем, мен жашынып кетип, креслонун артында жашынып алчу экөө. Алымбек уулум менен Альмиша. Анан где мои десем, Алымбек чыга калды. Мама, мы в Гарварде дечи. Альмира в своем Гарварде, я в своем Гарварде деп атат. А где Альмира десем, она в своем Гарварде, а я в своем. Экөө тең эки креслого бекинип алышып. Ансыганда ушу Гарвард деген ушу программа калыптыр кызымда. Башында мындай куюп койгом да. Мама, мен Гарвардга окушум керек. Мен англис тилин сенден эле гана үйрөнө алам. Сен эң күчтүү мугалимсиң, мени үйрөт. Дедиле, анан кийин мынакей кучагыма келип калды. Ишене албадым. Эми мен атасы менен соттошуунан, урушуунан кайта согуш баштагым келбеди. Мен аялмын, мен назик затмын. Ошону түшүндүм, мен тынч, жакшынакай өзүмдү аяп жашагым келди өзүм үчүн. А балдарым Кудай буйруса келет. Келсе дагы келет, келбесе дагы өзү билет. Кудайга аманат. Кызыңыз сиз менен калабы? Азыр мен менен жашап атат.
атасы жок макул эмес болуп атат, бирок эми айласы жок анын. Өзүм тандоосу болуп атат. Өзүн тандоосу. Атаңыз менен сүйлөшүп атасызбы азыр? Таарынган жокпу сизге? Жок. Жакшы баары. Апаңыз менен жашаган кандай экен? Апаңыз деген блогер да, дайыма телефон менен жүрөт. Көнүп атасызбы жашоосуна? Ооба, мен деле өзүм блогер болуп алдым. Дароо блогер болду. Дароо блогер болуп алды. Анан кийин мага ошо экөөбүз переписка болуп атканда айткан, мама мен Кытайдан товар заказ кылган үйрөнүп алдым, ошол курсту сатайын дейт. Анан молодец, мен да как раз курс атканды үйрөтөм. Канчадан сатасың десем 500 сомдон дейт. Анан айттым, мен жатырчы 500 сомдон. Анан СММди үйрөтүп койдум мен. СММ курска жаздырып, анан мен СММ курсту үйрөнүп алдым. СММ курсту окуп бүтүп, анан өзүм СММ курсумду ачып алдым. Азыр СММ курска жазылыңыздар, немеге келип, мен сизди окутам. Я вас обучу зарабатывать онлайн и мобилографияны учу. Алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Бул мугалим болуп атты. Анан кийин мен бир көрөйүн дедим. Макул, кел, СММди үйрөнүп ал. СММди сонун мугалимдерин сабак берсин деп СММ курсуна да төлөп койдум. Жарымын төлөп, жарымын өзүң төлөйсүң дедим. 50 000 сомдук курсту сатып алдык. Азыркы учурда бир жуманын ичинде канча таптың кызым? 105 000 сом таптым. Жылдырып атам. Өзүм продюсер болуп. Мен кадр сыртынан карап, кызым жылдыз болсун, хорошо. Давайте кызыма келди десем, эл, особенно сиздин супер KG порталынан чыккан маектен кийин ушунчалык экөөбүзгө мен да Кудай бар, деп ыйлап машина айдап бараткан жеринен элдин баары куттуктасак, көзүмөн жаш агып кетип атпайбы? Анан кийин ошондо мен СММ балам бар дагы, азирет тарта калып атпайбы? Анан кийин айтса айтайынчы, Кудай бар кызда деп ошо 3000 4000 комментарий болуп кетиптир, ошолорду колдоп. Анан кызың сон экен деп, анан бул да мугалим экен кадимкидей. Көрөйүнчү деп чыгарып коюп туруп, давай мен VIP клиенттериме сабак берчи деп чыгарып койсом. Ошо яблоня от яблони далеко не падает дегендей. Сон сабак берди, менден да сабак. Точно мен сени продвижение кылам деп, точно десем, мама мен BMW айдагым келип атат, жаңы машина айдагым келип атат деп, ошондой өзүнө кыял койду. Сонун. Гүлзат эже, ошол маектен кийинки элдин сизге болгон реакциясы менен, СМС билдирүүлөрү менен бөлүшүңүзчү? Ооба, аябай өзүм дагы сагынып, кусоо болуп, башка кичинекей балдарды көрсөм эле кучагыма басып ыйлап алчу элем да, мындай кичине көзүмөн жаш күйүп кетсе да балдарга көрсөтпөй начак барам, туалетке барып ыйлап ушинтип неметчү элем, аны дагы көрсөтө алдым да мен. Анан сиз жана кадр сыртында да ыйлабадыңызбы? Мен ал жерин сизге айтпай кошпой койгом атайынчы. Сиз кошпойсуз да. Кадрга дагы, кадр сыртында дагы канча ыйладык эми. Мейли, энени ыйлатпасын Кудайым. Сабырдуу бололу. Эң негизгиси Кудайга сабыр кылып, Кудайга шүгүр келтирип, алсаңыз аман, балдарыбыз тирүү, мен тирүү. Кудай буйрса келет, келбесе дагы Кудайдын аманаты. Мен энчигим эмес деп сабырдуу болуп отурганым үчүн келди окшойт балдарымчы, анткени мына азыркы кызым келип калды, эми дагы экөөүн күтүп атам мен, уулумду дагы, андан кичинекейин дагы. Эми алар атасын кыя албай, азырынча кичине болуп, атасы менен болуп турсун, макул, ал дагы Кудайдын буйругу. Атасы дагы ошо калоосу болгон үчүн кызыңыз жанында болуп атат го деп ойлойм, жаныңызда депчи. Анткени эгер ал киши такыр каршы болгондо балким келбейт болчу. Балким сизге билдиргиси келбей атат, бирок өзү деле макул болуп эле жиберсе керек. Билбейм мен, аны көп биле албадым, ал кишинин оюн биле албадым. Ал катуу эле киши, мен эң негизгиси согушту каалагым келбейт. Жибердиби, жибербедиби, Кудайдын буйругу келди. Мен өзүмө да айттым, кызым өзүң тандайсың деп. Мынакей өзүң тандайсың, мына мен жашоом, бул сенин жашооң. Сен өзүң тандооң менен, өзүң каалооң менен келбесең, мен сени мажбурлап, анан колуңан тартып, анан сен меники сен, мен сенин энең менен укугуң тигил, укугуң бул деп мажбурлабайм. Анткени ар бир адамдын укугу бар десем, кызым жок, мага эне керек болуп атат, энени сагындым. Тем более азыр кыз болуп атат, азыр баары бир өспүрүм, өсүп келатат, переходный возраст деп коет, ошондой аябай эне керек экен. Ден соолугунан да кичине көздөр жакшы көрбөй кыйналып калган экен, азыр жакшы тынч болуп, мамасынын кучагына келип, кызым сонун болуп атат. Альмира, өзүңүз айтып бериңизчи. 6 жылдан бери байланыш жок болду да. Анан эмнеден улам келгиңиз келди? Эмне аябай сизге таасир берди?
мен өзүм кичинекей болгонумда мындай бир жаман ойдорум бар эле да. Анан чоңоюп уже 14 жашка чыгып анан ойлонуп калдым да. Эмнеге мен апам менен сүйлөшпөй атам, эмнеге ушундай болуп атат. Анан апама жаздым. Апам экөө сүйлөшүп, анан жолуктук. Эмнеге мен жолукпадым? Анткени кичинекей болдум да. Кичинекей болуп, жакшы ойлорум жок, мындай бир билбейм, жөн эле кичинекей болдум да. Анан чоңоюп туруп, анан билбейм бир Эми бул атасын жакшы көрөт. Чын айтканда атасын жакшы көрөт, атасынын кызы, атасын жамандабайт. Эми туура эле дейм, ансындагы. Мен дагы айттым, мени атаң жамандап баратканда да укпай эле кой дедим. Меня не слушай дечи. Атаң экөөбүздүн мамилебиз башка, сен атаң менен мамилең башка. Экөөңүн ортоңордо мамилеге мен кийлигишпейм. Сен жак баш керек. Сен атаңды да сыйла, апаңды да сыйла. Оң тарабың атаң, сол тарабың апаң. Десем, салмактап анан кийин ушул ойго келди окшойт. Азыр кичине бутуна туруп, кичине акча тыйын жасап, анан университетке тапшыргандан кийин Кудай буйрса баардыгын чогуу ала жүрөт. Жүрөгү таза, жүрөгү чоң кыз. Мен ата журтумду да жакшы көрөм, мен тай журтумду да жакшы көрөм деген. Ушунчалык бир сонун кыз болуп тарбияланып келатыптыр. Мен биринчи фундамент куюп койдум, анан фундаментке атасы дуал куруптур. Эми Кудай буйрса мен крыша кылып атам да. Сонун. Азыр каникул ичи сиз апаңыз менен чогуу болосуз бул жакта. Анан кийин колледжге тапшырасызбы? Колледжге тапшырбайм го дейм. 11 класска чейин окуйм. 11 класска чейин, андан кийин жогорку окуу жайга тапшырат. Өзү билет алтында. Азыркы балдар вообще башкача. Булар космос. Буларга бир нерсе десең балее каласың айламай. Ой, өзүңдүн жайыңа койдум. Вот тебе нравится деп турам кечке. Кызым жакшы элеби? Телефонуңду алсам болобу? Духиң менен колдонсом болобу? Деп мындай өзүнүн пространствосу бар, чек арасы бар, ошол жака өтүп албайм деп. Анан эми экөөбүз азыр иш кылып калдык да, экөөбүз уже мындай партнер болуп калдык. Мен продюсер, бул эксперт болуп анан. Ошондо мындай кадимкидей мындай жин келатканда биресе кылбай калат эми бала бар бир. Азыр кой тура собрание кылып туруп айтасың деп, макулбу, акырын айтасың, макулбу, профессионально айтасың деп мындай энелеп деп кетесиз го, сразу тапчыкка кыла калып, ошондой нерселерди ачып кетпесин деп акырын. Азыр бул бала бар бир акырын тарбиялайбыз. Анан собрание кылып туруп айтам, Альмиша, сен экспертсиң. Сенден байланыш мына көз карандыбыз бардыгыбыз. Сен эрте турушуң керек, сен энергияда болушуң керек, сен рилстер чыгарышың керек. Даярсыңбы? Супсулуу болушуң керек десем, даярмын мама, мен сен менен сага келип 4 эле саат уктап атам деп коет. Дал ошол Гүлзет Мамытбектин графиги ушундай го, эртең менен 5те туруп, 6да туруп ушундай да жашоосучу негизи. Көнүш кыйын болдубу сизге? Жок, кыйын эмес. Эми азыр деле көнүп атам, бирок оңой эле болду да. Өзүңүзгө кызык, жагып атат. Ооба. Өзүнө кызык жашоону кааладым да. Өз жашоону каалады. Кечинде келсем, өлөсө тоже неме съемканан кийин неме сабак анан тоо анан ушундай болуп кетет анан. Кече келип туруп шак жатып калыптыр. Азыр съемка болот деген жерде кала бердим, анан карасам шемпунь менен жатасың деп. Шилекке куйдум мына бакушум дедим. Анан тур шымың чечип туруп жатчы кызым. Анан барып жатып алдым эле өзүм. Эртең турсам ошо ойдон. Саат 6та тургузуп алып, 5те тургузуп алып эмеге алып барам да тоого сууга түшөбүз, тоонун суусуна энергия алат. Анан айттым, бакушум уктасынчы дедим, бир жумадан Балада. Өзүң тоңо өзүң эле барып келе берчи Гүлжан деп, өзүм мотивация өзүмө берип анан барып келдим. Булар жакшы бир саат 8ге чейин уктап алышты. Санын. Ошо биринчи жолугушууну айтып бериңиздарчы, биринчи жолукканда эмнелерди сүйлөштүңүздөр? Биринчи көргөндө кандай сезимдер болду? Мындай неловкий моменттер деле болду, бирок анан биринчи мындай кичине чуть-чуть неудобно, неловко болду да. Анан сөз менен аны сүйлөшүп баары бир эне да. Ошентип темаларды таап сүйлөшө бердик биз. Бул мен кичинекей балада бул көтөрүнүп, бутунуп, колуну өп, мояка сала калып ушундай бердилем да. Бул эң биринчи том балам. Анан кийин кел сага кийим алып берейин деп немеге бутикке алып барам. Кийимиң жакшы болду деп карасам. Мама иш чапчы дейт. Эмне болду десем, мама иш чаптып атам дейт. Мен сен менин баламсың десем, мама деди. Ой, мейли. Эчигин жаба койдум. Ушундай нерселер болуп турат экен да. Мен үчүн кичинекей бала да. Колун өп, бутун өп атам. Өппөчү мама, я уже большая дейт го.
Айттым, ой, бу менин ой, менин колум, бу менин колум, понимаете? Менден чыккан кандай мен сенин колдоруң, бөтөндөрүң, буттарыңды өппөйм. Я же большая уже, чоңоюп калдым. Деминтип калат. Мен эле өпчү, пожалуйста. Бетимди элеп, бул силер целуй всё деп коет. Ошондой неловкий. Сиздин өзү сүйүү тилиңиз ошондой, э? Кучактап, өпкүлөп, ошондой жакшы көрөсүң? Ооба, мен жакшы көрөм. Булар уже чоңоюп калыптыр да, бул чоңоюп, уже балагатка толуп, уже даже девушка болуп, Гарвардка баргысы келип калганын кубанты, чын эле. Өзүнө кече духи алды. Кармаган духисин кече алды. Мама ушуну алсам болобу дейт. Эми сенин акчаң бар го, өзүң калып атасың десем. Ала берчи деп коюп, ала берчи десем, алып атат. Анан мама мен iPhone алгым келет, iPhone 16 алгым келет. Анан айттым, давай заработай дедим. Мен сени көрсөттүм кантип зарабатывать. Давай зарабатывай десем, мынакей азыр сиздин эмеңизден кийин Кудай буйрса, кызым барып iPhone алат. Жашооңуз дароо эле 180 градуска өзгөрүп кеткен турбайбы, э? Мектепте жүрүп эле сабак окуп эле жүргөнгүз болсоңуз, азыр мисалы сиз деле баласыз да, кичинекейсиз, ойногуңуз келет, курбуларыңыз менен жолуккуңуз келип кетет, э? Ошол нерселер менен азыр бул жактын графиги сизге мындай өөнү учурап атабы? Ой, мындай кичине тоскоолдук берип. Туруп туруп ойногуңуз келип кетет, чуркап барып. Парктын жанынан өтүп баратканда аттракционго чыгып кеткиңиз келип атабы? Барып кичине ойноп, анан жүрүп келгим келет, анан бирок анан айтат. Сен өзүң мындай жолду кааладың, өзүң мындай немен жашоону кааладың, эми иште деп өзүм айтып атам. Далдап коесуң. Өткөндө тоого барып келдик. Космос тоо деп, биздин тоолор сууктмуш турбайбы? Ошол жака барып келсек, мама, мы что, в раю деп коет. Биз бештебизби деп коет. Алда кымбат сонун жер да. Мира, инилериңиз менен сүйлөшүп атасызбы? Байкеси, иниси? Иниси, эң улуусу да. Инилериңиз менен сүйлөшүп атасызбы? Ооба, сүйлөшүп атабыз, эртең туулган күнгө чакырам аларды. Чакырып, жолугушуп, сиңдим дагы, иним дагы деп чакырам. Келет, э? Алар менен сүйлөшүп, жакшы эле мамиле өтөбүз. Кайсы жерде тосуңуздар туулган күн? Өзү айтсынчы. Ресторан Полду аренда кылдым, бир кабинкасын ошол жерге чакырам. Курбуларыңыз келет? Досторумду чакырам, анан иним менен сирөмкамды дагы чакырам. Сонун ресторан тандап, өзүнүн ресторанын, өз арендасын төгүп, өзү акчасын таап, өзү ушундай чоң киши болуп атат иш кылса. Сонун. Айтор сизге жагып атканы сезилип атат. Ооба. Атасы же атаңыз тараптан да келишеби туулган күнүңүзгө? Жок, келишпейт го дейм. Болгону ошо курбуларыңыз менен, анан инилериңиз, э? Ооба. Сонун. Анда эртең балдарыңызды да көрөт турбайсызбы? Кудай буйрса, эми атасы жиберип калса, конечно, жибербесе дагы ал да Кудайдын буйругу. Анан келатат, уже толтур СМСке жатат, неме, баракчасы. Баракчасына сразу 5000 киши кошулду. Анан кийин красавица болгон турбайбы кызыңыз? Азыр мынча красавица болуп кетти, эртең уже мисс Вселенная болот го десе, анан Мисс Вселенная болосуңбу десем, мама болом дейт. Чыдайсыңбы кызым, мен сени Мисс Вселенная кылам десем, чыдайм деп экөөсүн деп кол кармаштык мынча. Сонун. Кудай буйрса, насип кылса, Мисс Вселенная болуп калат. Баардыгын уюштуруп берип коетам кызым. Мама, мен мынча кишини кантип окутам? Окутасың балам. Жандай Кыргызстандын күчтүү продюсери, коркпо. Деп жардамчыларды, кураторлорду чогултуп, офистерди баарын тең уюштуруп жакшы баштап берип атам. Кудай буйрса, кызым жакшы ийгиликтер кечти. Өзү да акылдуу, эмгекчил. Неме көнгөн 3 үйдү жууч экен, 3 үйдү, атасынын, чоң атасынын, эжекесинин. Баарын тең тазалап, тыш деп баарды иретикке коюп, орунга коюп, сестренкасын, братчикаларын карап баарын тең. Өзүңүздүн мүнөзүңүз боюнча айтып бериңизчи. Мүнөзүм Характериңиз боюнча. характер мен жош элемин деп ойлоп атам, бирок мен жош эмесмин да. Жош болуп, кээде жош эмес болуп мындаймын. Анан мен аябай чоң неме максаттарды коюп, эми азыр BMW алам деп атам. BMW алам дейт. Мама, мен BMW алгым келет. BMW жакшы көрдүм. Кечке BMW карай берет. X5, анан кийин BMW M5, анан кийин 70 бирдемкелерди айтып берет. Мага жакпайт BMW деп коем. Анан ушу неме чоң максаттарды коюп, эми жетейин деп атам. Азыр үйрөткөн неме СММди үйрөткөнү мага аябай жагып атат. Түшүндүрүп берип, анан отзывдарын уксам, вообще сонун экенсиң го, как будто 200 уроков даёшь деп айтып атат. Анан мен экинчи сабагым болчу да, мамам VIP клиенттерди келип окутат элем да. Анан бир эжеке келип алып туруп, сен как будто 200 сабак берип бүткөндөй болуп атасың го деп айтып атат. Мен болбосо экинчи сабагым эле болуп атат деп айттым да.
Анан ошо СММ үйрөткөн менин немем окшойт деп ойлоп атам. Эми ушул СММ үйрөтүп, акча табып, эме БМВга жетем. ооба. Английский үйрөн, орусчаң жакшы болсун, кыргызчаң жакшы болсун, и мындай развитие, өнүгүүгө кет балам. Мындай азыр уже сен жаш бала эмессиң, сен эксперт болдуң, өзүң ушул жолду тандадың. Жөн эле бар анан ушакташып отуруп, анан кийин мальчики деп мектеп кечке балдарды карап, анан сынап аларды, анан семчикке чыгып отура турган азыр сенде жагдай жок балам. Сен чоңойдуң, ты уже взрослый, во взрослый мир келдиң, чоң кишилердин аламына келип атасың десем макул болду, туура түшүндү. Чарчап калып атат, түшүнүп атам, бирок бар эс алдырып келип атам, өзүм да эс алып атам. Бирок мам дейт, менин графигим менен күндө 10 рилс чыгар, анан 7 сторис чыгар десем, мама отурсаң менин графигим менен сен мени жинди кыласыңбы? Мен дагы балдарым неме дагы жаңы биз баягы там басып келатабыз. Макул деп, макул. Анан эртең кайра 10 рилстерди сурайт. Кана 10 рилс, кана 7 сторис деп. Мен дагы баракчамды алып барып атат да. Мен да буга акча төлөп атам, баракчамды алып барган үчүн. Сонун. Кандай пландарыңыздар бар алдыда? Азыр ушул немеге жайга кызымды продюсировать этип чыгаруу, жылдыз кылуу, онлайндан акча тапканды элге үйрөтүү, анан Кыргызстанды багынткандан кийин Кудай буйрса кызым Казакстанга жөнөйт, Казакстанды көздөйт. Эми ушул Кыргызстанда отуруп алып эле Казакстанга таргет жөнөтүп койсоң уже Казакстанга чыккан боло бересиң да. Аяка барып отурбай эле. Анан кийин Казакстан Кудай буйрса Казакстан жылдызы болгондон кийин анан Өзбекстан ушинтип СНГны Кудай буйрса камтыйбыз. Анан кийин уже бүткүл дүйнө. Мисс Вселенная болом деп атпайбы? Мисс Вселенная болом. Барасың анда модельный агентствого барасың, каршы туура басканды үйрөнөсүң, шиш такыда басканды үйрөнөсүң, моюнду туура кармаганды үйрөнөсүң, камерага туура позированияны үйрөнөсүң, актерское мастерство үйрөнөсүң, ырдаганды, бийлегенди үйрөнөсүң. Макулбу? Моундай болбой десем, макул деп экөөбүз монтип прям машинадан кол алыштык. Кызы тартып алды бизди видеого. Айтор өзүнө жагып атат бардыгы, өзүнүн калоосу менен болуп атат, мындай чоң бир тиричиликке, чоң жашоого эрте түрткөн жоксуз. Жок, Өзүм келдим, өзүм акча тапкан үйрөтчү деп. Акча тапкан үйрөтчү деп келдиңиз жана апаңызды сагындыңыз, Ооба. Апаңыздын мерими керек болду сизге. Керек болду, ооба. Жумуштан башка дагы эне кыз болуп дагы сүйлөшүп атасыздарбы? Ооба, выходной алып бир күндө бир полностью бир тоодо отурган элек да. Түнү саат 11де келдик. 11де келип Түнү моундай тоого чыгып бартабыз. 11 калчында отурат. Бул мынтип коет. Мама деп коет, бир теректи көрүп апам. Не болду десем, жок эч болбоду деп коет. Өзүм калчындап бартам, экөөбүздүн тең зрениясы жакшы эмес. Анан айттым, Гүлзат ушу керек биле сага деп коет. Кудай айланып кетем, мындай аман эсен тообузга жетип алайынчы деп. Тоодо бир неме Кашка суу деген айылдарда эме бар экен да, юрталар бар экен. Ошол жака барган кийин карага көргөндө деп ошол жака жеткенинен дедим, Кудай рахмат деп. Саат 11де уктап калды. 11де жетип бардык, анан эртең менен турганда саат 5де турам да мен, 5:30 көзүм шак ачылды. Терезеси ушундай моундай чоң экен. Төшөктө тура калып эле, ушунчалык кооз жер болобу я, ушунчалык беште жашап атабыз. Кызым турчу деп кызым тургузуп алып, экөөбүз тоодон тоого басып, элдер менен сүйлөшүп, аякта да көп эл бар экен, көп эме айылдар бар экен. Сонун жерлерде жашашат экен тим эле эл. Аяка даже суу чыкпай турган жерден да суу чыгарып алыштыр. Кыргыздар айланайын бир ушундай сонун элбиз го. Аттар жүрөт, анан сонун мындай понилер жүрөт, мындай эме тим эле 5 да, жөн эле 5. Анан булут мындай кадимкидей каптап өтөт экенсиң, эми булуттардын арасынан кирип кетет экенсиң. Ошону кечке көз көрүп, анан акырын кечинде саат неме жок саат 4дөн кийин акырын түшүп келдик, экөөбүз түшүп, жыргап, машинени минип алып, сүйлөшүп, кандай эмне бар деген экөөбүз көп нерсени сүйлөштүк, көп нерсе бар экен ортобузда айтылбаган. Ошолордун баарын тең айтып, анан ушундай тийиштик, эч кимди жамандабайбыз, эч кимге нааразы болбойбуз, эч кимге өкүнбөйбүз, эч кимди ушактабайбыз, кызым. Бизге кереги жок. Биз өткөн чакты эстебей, элдин баарына жини келбей, ошол жака энергия, убактыбызды кетирбей, биз келечекти куралы. Давай келечекке кадам таштайлы. Мына азыр жашайлы жашообузду. Жашап анан келечекти ойлонолу, кызым. Сен дагы мындай
жүрөгүң таза сонун кыз болуп чыгыпсың. Жүрөктү аламга ач деп экөө сүмүрлөштүк. Бүт баарын тең сууга салып келдик. сонун ошо айтып атпайсызбы, көп сөздөр болду депчи. Мен дагы сиздердин жеке чекарадан өткүм келген жок, алардын баарын сурагым келген жок. Эң башкысы жыйынтык кызыңыз жаныңызда. Буга чейин бизге маек бергенде дагы комментарийде аябай көп биздин көрөрмандар жазган, кызын көрсө болмок, балдарын көрсө болмок депчи. Дал ошол биздин көрөрмандарга сиздерди мынакей жолугуштуу деп, ошол дубаңыздар жетиптир, мынакей жыйынтыгы деп билдирип коюу үчүн биз бүгүн чакырдык сиздерди. Эң башкысы кызыңыз жаныңызда экен. Андан мындан ары эмне болот дагы көрө жатарбыз. Азыркы учур менен рахат алып жашай бериңиздер, жакшы пландарыңыздар бар экен. Ийгилик каалайм, сизге ийгилик каалаймын. Супсуу сонун кызыңыз бар экен, ден соолукта болсун дайыма. Эртең мен аябай каалайм балдарыңыз дагы келип, аларды дагы көрүп, сагынычыңызды таратып алышыңызды. Кудай буйрса, рахмат Алиночка. Силердин көрөрмандарга да чоң рахмат айткым келет. Аял заты ыйлабасын, эне ыйлабасын. Эгер аялдын башы бийик болсо, улуттун башы бийик болот. Дуа айтып, ушу дубаңар Кудайга жетип, Кудайым ушу өзү алып келип бергенине Кудайга миң мертебе шүгүр. Силерге дагы рахмат, көрөрмандарга дагы чоң рахмат. Энелерим баарына тең чоң рахмат алдыңдар. Мен кызым менен көрүшүп, Кудай буйрса, мынакей кучакташып, көкөскүн кучакташып жатабыз. Сан. Эрлан балда. Сиз мамаңыздын интервьюсун көрдүңүз беле? Ооба, көргөм. Көргөнсүзбү? Жерде же өзүңүз көрүп калдыңызбы? Өзүм көрүп калдым. Менден Ридстан чыгып. Мама мени сагынып атып деп ойлодуңуз. Ооба. Анткени буга чейин Гүлзат Мамытбек аябай күчтүү айымда. Анан бул ичинде бар болчу балдарын сагынган ушундайчы, өзү айткандай аны көп чыгарчу эмес да. Мен балдарым келет баары бир күнү деп, мындай ушундай күчтүү айымдын образы менен жүрө берчү да. Анан биринчи жолу ушундой жарылып сагынганын айтты да. Анан мен ошол учурду кармап калайын деп, балдарына жеткирип берейин ошол нерсесин деп, мен атайын кошуп койгом ошол жерлерди. Менин максатым ошол сиздин көрүшүңүздү каалагам абданчы. Анткени балким сиз буга чейин бул күчтүү айым болуп көрүнүп жүрсө, апам мындай бизди сагынган эмес окшойт деп ойлоп калышыңыз мүмкүн эле да. Анан чыныгы өзүнүн жан дүйнөсүн көрүп, балким ошол да бир таасир берди окшойт, Ооба. Эң сонун. Рахмат. Чоң рахмат. Эртең балдарыңыз дагы буйрса келет деп ишенем мен. Бар болуңуздар. Бүгүн ыйлабайбыз Гүлзат эже. Бүгүн жалаң гана кубанабыз, анткени бүгүн сизди мен кызыңыз менен көрүп абдан кубандым. Чындап, сонун пландарыңыздар бар экен, орундалсын бардыгы. Кетпегиле апаңардын жанынан, Кетпегиле, ыйлатпагыла апаңарды. Алиночканын эмеси менен эң решающий сиздин эмеңиз интервьюңуз болду окшойт, Чындап аябай кааладым балдарыңыз менен жолугушуңуздучу. Чоң рахмат. Сизге кеп калып койсо учуп коюп башка жака көчкөзөдө. Жок, бар бүгүн барышыбыз керек. Алиночканын эмеси менен эң решающий сиздин эмеңиз интервьюңуз болду окшойт, Мен аны болсо ошол именно жана балдарыңыз үчүн айткан жердечи отдельно кырып калып да кошком да. Ошол көрүнүп кетет депчи. Чындап аябай кааладым балдарыңыз менен жолугушуңузду. Чоң рахмат. Сизге кеп калып койсо учуп коюп башка жака көчкөзөдө. Жок, бар бүгүн барышыбыз керек деп. Так, включи брик. Аял түшүнүп. Ошончо аял менен түшүнүп окшойт. Баракчасына катталып кызыңызды карап турам го. Вот подписчица. Макул жашарыңыздар.
эң решающий сиздин эмеңиз интервьюңуз болду окшойт э. Ойлоп калдым да. Эмнеге мен апам менен сүйлөшпөй атам, эмнеге ушундай болуп атат. Мен өзүм да айттым, кызым өзүң тандайсың деп. Мынакей өзүң тандайсың. Сиздин неме Супер KG порталынан чыккан маектен кийин эмне ушунчалык экөөбүзгө мен да Кудай бар деп ыйлап машина айдап бараткан жеримен 105 000 сом таптым. Алма сабагынан алыс түшпөйт дейби. Ооба, мен деле өзүм блогер болуп алдым. Мама мен BMW айдагым келип атат, жаңы машина айдагым келип атат деп. Экөөүн күтүп атам мен, уулумду дагы, андан кичинекейин дагы. Эми алар атасын биле албай, азырынча кичине болуп. Меня не слушайдычы. Атаң экөөбүздүн мамилебиз башка, сен атаң менен мамилең башка. Көп нерсени сүйлөштүк, көп нерсе бар экен ортобузда айтылбаган. Сонун баарын тең айтып берди. Эмне болду десем, мама иш чаптап атам дейт. Ош эмесмин деп ойлоп атам, бирок ош эмесмин да. Дуа айтып ушу дуаңар Кудайга жетип, Кудайым ушу өзү алып келип бергенине Кудайга миң мертебе шүгүр. Сонун, эң сонун. Рахмат. Чоң рахмат. Бүгүн ыйламайбыз Гүлзат эже. Бүгүн жалаң гана кубанабыз анткени бүгүн сизди менин кызыңыз менен көрүп абдан кубандым. Беле, ыйлатпагыла апаңарды.